Бүгүн Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде цивилизациялардын биргелешип өнүгүшү аттуу Кыргыз-Кытай жаштарынын көргөзмөсү уюштурулду. Анда университеттин буга чейинки Кытайдагы Чжэцзян суу ресурстары жана электроэнергетика университети, Чжэцзян кесиптик техникалык транспорт институту менен байланыштарын чагылдырган сүрөттөр илинген. Биз эки өлкө ортосундагы байланыштарды чындап жана ойлорубузду бөлүшүп жатабыз. Достукту чыңдоодо ушундай программаларды абдан пайдалуу деп эсептейбиз. Ошондой эле кызыктуу темаларды түзүшүбүз керек. Бул жерде эки элдин тарыхына байланышкан сүрөттөрдү да көрдүк. Мындан ары да Кыргызстандагы Кытай элчилиги көбүрөөк байланыш курганга өнөктөш болгонго аракет кылабыз. Биздин жаштар көбүрөөк пикир алышсын. Эки элдин университеттеринин байланышы 2025 эле башталган. Кытайдан келген чоң делегация менен ЛТР телеканалы тышкы байланыштарды өнүктүрүү, медиа кызматташтык боюнча макулдашышкан. Андан көп өтпөй эле Кытайга атайын иш сапары менен делегация барган. Кыргыз-Кытай жаштары биригип, жаратылышты, айлана чөйрөндү коргоо, экологиялык маданиятты өнүктүрүү багытында тажрыйба алмашышты. Атайын барган топ Кытайдын Сычуан аймагын кыдырышкан. Ошо аймактарда кыдырган учурда биз аз сандуу калк жашаган Цян аймагында болдук, Тибетте болдук. Бул ошол калктын маданияты, тарыхы, каада салты менен тааныштык. Ошол менен катар эле 250 жылдан ашык тарыхы бар Дуцянянин деп аталган сугат системасынын ишине күбө болдук да. Биз ошону көргөндө абдан суктандык, себеби 250 жыл мурда ал кандай бир ушундай терең акылдуулук менен жасалган плотина бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн ишмердигин кандай ошол учурда колдонсо бүгүнкү күнгө чейин ушундай жогорку чеберчиликте бүт баягы жаратылышка дагы, элге дагы, чоң туризмге дагы аябай чоң кызмат өтүп аткан экен. Биз аны көрүп аябай мындай суктандык. Негизги максат эки телеканалдын ортосунда тажрыйба алмашуу, медиа кызматташтык, ошондой эле маданий гуманитардык байланыштарды чагылдыруу менен биздин өлкөлөрдүн ортосундагы баягы жаштардын байланышын бекемдөөгө, эки өлкөнүн ортосундагы достукту чыңдоого салым кошуу. Ошондой эле ачуу даам менен сүттүү даамдын жолугушуусу аттуу Сычуан тамагаш даамдап көрүү көргөзмөсү уюштурулган. Анда Кытай даамдары дасторконго коюлган. Ошондой эле кыргыз даамдары да орун алган. Келген коноктор эки элдин тамагашынан ооз тийишти. Клара Кудайбергенова, Шаршембай Акынбеков, УТРК Чүй, Бишкек.